подвергся минометному обстрелу. Готовность к отражению атаки. Прием! Есть, понял! Действуем по второму варианту. Ооган согушу. Ый, кайгы, өлүм. Кезинде дүйнөнүн тең жарымын ээлеген советтик державанын курамындагы 15 республикадан интернационалдык милдетти аткаруу үчүн миңдеген жоокерлер мына ошол ааламатка аралашып, аскердик милдеттерин аткарышкан. Тактап айтканда 1979 жылдын 25 декабрында Ауганстанга советтик аскерлер киргизилип, 1989 жылдын 15 февралында чыгарылган. Ушул убакыт ичинде 620 миңдей советтик офицер жоокер кызмат өтөп, согушта 15 миңдей жоокер көз жумуп, 54 миң жоокер жараат алышкан. Кыргызстандан да 7141 тургун согушка катышып, душмандын колунан 300дөн ашуун адам каза болсо, 1500 жоокер жараат алып, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Өлкөбүздөн 2 адам Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Алар Юрий Исламов жана Сергей Гущин. Мына кан күйгөн ал согуштун аяктаганына быйыл туура 26 жыл болот. Биз Гүлгүндө жаш курагында согуш аламатын көрүп, жаштыгынын бир бөлүгүн курал кармап, ажал менен тирешип өткөргөн агаларыбыздын эскерүүлөрүн уктук. Мен Саратовский высшее военное училище летчиков 81 жылы бүткөм да. Анан распределение менен Закавказский военный округ, отдельный вертолетный полк, город Тылави, ошака распределение болгондо летчик штурман болуп. 81 жылы, 1981 жылы. Анан 82 жылы биздин полктон бир эскадрильяны эстафета менен Афганистанга жиберген. Ошо эскадрилья менен летчик штурман болуп Афганга баргам биринчи жолу. Город Кундуз, отдельный вертолетный полк ошол жерде да. Ошол жерде бир жыл учканбыз. 82 жылы сентябрда барып, 83 жылы сентябрда чыкканбыз ошо эскадрилья менен бирге. Ошондо экинчи жолу болсо 85 жылы. Ошол эле полктон 85 жылы уже должность старший летчик, ведущий, эки вертолеттун ведущий болуп Кандагарга барганбыз. 30 октябрга Кандагар кирдик, 30 октябрда 86 жылы чыктык. Башында, конечно, башында бираз страх деле болгон. Жаңы киргенде операциялар көп болгон. Биринчи крупный операция 3 январь 1983 жылы, жаңы жылдан кийин эле 2 күндөн кийин. Биринчи, 2 январда губернатор, Мазари Шарифтин губернатору ошол жерде Северный Афганистанда советский нефтяниктер бар болчу. Нефть качалы. Анан ошолорду чакырып 19 нефтяник. Кайра келатканда аларды немелер душмандар урдап кеткен да. Анан эки эскадрилья менен Мазари Шарифке барып ошол жерден. Ошол жерден өзүбүздүн ведущий вертолетту жоготтук. Биздин көзүбүздө подбили его. Анан ошол жерден бомбометание да кылды. Мен көзүмчө да обстрел колоннаны, сопровождение колонна кылып атканда прямо на глазах машинадан секирип аткан балдарды да атып өлтүрүп атканын көргөнбүз да ошондо. Ошо эң биринчи ошол жерде болгон да. Кийин анан эми ага көнө албайсың да, баары бир смерть, есть смерть. Ал убакта ошондой воспитание ушундай болчу да, советское воспитание, патриотизм советский. Анан ал убакта чын эле ишенчибизде выполнение интернационального долга. Афганистанды бошотуп атабыз. Канча жертва болду, канча досторубуз өтүп кетти. Анан бесполезный десең да туура эмес болуп калат. Туура. Алар деле ишенип, вот выполняя интернациональный долг деп ишенип ошо канча мен 2 жолу бардым, 2 жолу эки Афгандан 35 летчик досторум өтүп кеткен. Авария, катастрофа болуп ошондой. Анан алардын деле просто бесполезно погибли деп айта албайсың да. Алардын деле үй бүлөлөрү бар, энеталары бар. Алар
деле азыр деле ошо ишенет, балам ушу святой долг выполнял дегендей. Анан бесполезный деп айта албайсың, туурабы? Биринчи Афганда ведущий экипаж Белоусов, Перец, Навихин деген досторум бар болчу, у нас на глазах погиб. Экинчи Афганда ведомый экипаж Серега Сергин, Даудашвили, Кузнецов дегендер погибли. Ошол эң эле жүрөктөн чыкпайт алар. Анан Илгиз Шамсеев деген тоже вертолетунда 16 десантник бар болчу, өздөрү менен 19 тоже подбили прям жердин жанында. Бүт күйүп кеткендер бар. Сайфуддин агай бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аба чабуулунан коргонуу күчтөрүнүн башкы усулчусу болуп эмгектенип келет. Кызыгы, ал Ооган согушунда дала ирет түрдүү окуяларга кабылып, ажал менен бет келишсе да, бир да жаракат албай, аман эсен дени карды соого айтып келген. Сайфуддин агай мындай жолдуулугуна бир адам себепкер болгонун айтып өттү. Мен мындай деп коем, келинчегим уже экинчи жолу барганда үйлөнгөм. Биринчи жолу барганда сүйлөшүп жүргөнбүз. Сүрөттөрүн алып жүргөм. Азыр уже 30 жылдан ашты үйлөнгөнүбүзгө. 3 бала болдук. Азыр балам да үйлөндү, жакында неберели болобуз. Мен айтам да, бир ыр бар афганский. 1000 невидимых связанные нити. Я тебе обязан тем, что я живой деп келинчек айтам да, жакшы күтүп, жакшы болчу да, ошолто бири-бирибизге кат жазып, ал убакта телефон жок болчу, сотовый жок болчу. Анан ошо кат менен эле Ооган согушунда өзүнүн аскердик милдетин аткарып келген агаларыбыздын дагы бири Каразаков Шайымбет. Мектепти жаңы гана бүтүп, учкучтардын окуу жайынан билим алууну кыялданган элем. Бирок орус тилин билбегендиктен окууга өтө албай калдым. Аскерге барсам орусча үйрөнөм. Сөзсүз барышым керек деп аскерге кеткендигин, Ооганга кантип барып калгандыгын башынан баяндап отурду. 81-жылы апрель айында армияга чакырып калды. 5 апрелде азыр күндөгүдөй эсимде. 5 апрелде Оштун областтык райбанкоматына 1000ден ашык Ош областы боюнча чогулганбыз да. Ошолор 1000ден ашык адам баары көрсө Афганистанга жөнөтүп аткан экен, аны өзүбүз да билбейбиз. Анан поезд менен алып барып бизди Түркмөнстан Такта базар деген бир Каракум чөлүнүн ортосунда жайгашкан мындай учебный полк бар экен да. 3 ай ошол жерде жүрүп, июндун акырларында вертолетка салып, анан кийин Афганистанга учуп өттүк. Азыркыда эсимде Баграм деген аэропорт бар, аэродром. Ошол барып кондук. 9 ротада көрсөтөт го, самолет учуп барат. Ошол аэродромго кондук да. Ана жерден түшүрүп туруп анан бөлүштүрдү ар кайсы жакка. Жарым Кабулга, жарым тура анан биздин бир канча кыргызстандык балдар Гератка түшүп болдук. Гератта мотострелковый полк бар экен. 101-чи деген. 101-чи мотострелковый полк экен. Ошол жерге келип түштүк. БТРлерге салып келишти бизди. Коркуп калгандап, качан атат экен деп багы мурда кызмат кылган солдаттар бар да, алар бу жерден атат, а жерден атат деп айтып келишет. Анан эптеп полкко келдик. А жерден 3 айдан кийин полктун построениясы болуп калды. Анан командир полка айылда иштеген трактористтер барбы, механизатор болуп жүргөндөр деп калды. Анан эмнеге десе, көрсө танкисттерге немелер жетишпейт аттыр. Механик водительдерчи. Анан ошондой менен чыгып, мен айылда трактор айдап жүргөнбүз да. Механизатордун анан кийин ошо 3 айдан кийин танковый батальонго өтүп кетти.
Аерде bir 6 aycha mexanik водитель болуп айдап жүрдүм. Анан наводчикта болдум, командир танка болдум. Согуштун эч кимге кереги жок. Анда жеңген тарап да, жеңилген тарап да болбойт. Бул мааниси жок эле адам өлтүрүү. Ооган согуштун ардагери Шайымбет агайдын үшкүрүк аралашкан бул сөзүнө макул болбой кое албайсың. Болгон нерседен каза болгон балдарды көп көрдүм да. Колоннаны узатып баратабыз. Гераттын ортосунда бир чоң көпүрө бар. Герат деген дария бар, ошо дарыянын ошол жерден дайыма атчы да. Мен уже 1 жыл кызмат кылып калгам. Заряжающим эме болчу. Армиянын бала келди да, жап-жашам. Биз эми ойлоп көрсөң, эми эле мектептен келген бала да. Ана жерден дайыма атат, биз аны башыңды чыгарбай тынч отуруп кулак салбай койду да, анан уже кеч кирип калган караңгыда. Анан болушунча катуу айдайбыз да, чтобы мындай тийбесин деп, ок тийбесин деп. Гранатомет менен атып атат. Анан трассировщийлер булар салетке окшоп кызыктуу да. Караңгыда тяп-тяп учуп, анан кийин бала башын чыгарып келгенине бир 3 күн бүтөт күн эле болгон да. Башын октойду. Анан баары четке чыгып токтотуп эле. Ошондо да бир башынан нас көзөткөн экен. Бир 5-10 мүнөт жашады да. Бирдемелерди армиянча сүйлөп кетти. За что дейсиң да? Эч немеси жок, мааниси жок. Ошондо бөөдө жөн эле каза болгондор көп болду. Таң каласың, булар эмнеге эле согушуп атат? Эмне мааниде? Анан замполитке суроо берчүбүз да. Эмне бул жакта согушуп атат? Эмне кырылып атабыз десек. Вот, эгер биз бияка келип биздин түштүк чегараларды коргобосок, Афганстан территориясында американецтер келип алып басып алышы мүмкүн, анан биздин түштүк чегараларга америкалыктар неме кылат деп шантажчы замполит айтчу. Ойлоп көрсөң, бул политиктердин эле эмес экен да. Эми ошол жерден эч нерсе тапкан жокпуз да. Канча жотулар болду. Алайлык бир аны биз Рыспай Абдыкадыров деп койчу элек. Абдылда деген жигит бар эле. Бизден 1 жашлуу эле да. Музыкальный училищени бүтүрүп келген экен. Аябай сонунарды айта эле да. Рыспай Абдыкадыров деп койчу элек. Анан ошол окучканда ошону ыйладык бардыгыбыз. Ушунча таланттуу, жакшы киши болчу да. Болчу. Жалгыз бала экен. Аңдып келишкен да, сууга бараткан жерден эле суу мен ровно 2 жыл болгон. Апрелде ошонуп кеттик. Анан 83-жылы майда кайра келдик. Баягы эле Баграмдан учтук. 9-ротада неменечи. Кудду ошондой болду. Ту-154 самолет барды. Ал кубаныч сүйүнүчтү кара. Баягы Баграмга барып таркаганбыз, Баграмга барып кайра чогулдук. Баягы 2 жыл мурда көргөн балдарды бири-бирибиз таанып, ким жок, ким бар. Самолетко көтөрүлүп баратат. Дагы эле коркуп атабыз да, дагы не дай бак азыр уруп түшүрбөсө экен. Аны алып келип Ташкентке түшүрдү. Ташкенттен согуштан келген кан мындай түнт болуп кеттим да, мындай түшүнбөй эле булардын түшүнүгү бир башкача эле да. Бияк келгендечи, жашын тынч жашаган адамдардын түшүнүгү бизге караганда ушундай өзүнчө эле түнт болуп, анан баягы жаштардын баягы дискотека, андай кылгандарга мындай өзүнчө эле жинин келип, тем более баягы училищага тапшырганда орустар поведениелерин көрүп ошол эле баягы американский немелерди, кийимдерди кийгендерди жинибиз келип өзүнчө эле бир төгүлүк күнөм жүрдүк. Где-то бир айтпасам бир 10 жылдардан кийин анан да таркадык окшойт мындай. Бирдей болуп түшүнүктөр болупчу. Ага чейин бир төгүлүк эме болду. Жакшы аралаша албай жүрдүм да. Мындай. Агаларыбыз менен болгон баарлашуунун аягында экөө тең бир ооздон тынчтык болсун деген тилектерин айтып өтүштү. Согуш аламатын көргөн киши гана тынчтыктын баркын дааналап сезип,
билсе керек. Тилектериңиздер кабыл болсун агалар, жоокерлер, мекен чеби болгон азаматтар.